Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы барыңыздардын ийгиликтүү күн каалайбыз барыңыздарга. Анткени бүгүн дагы бир сөздөр менен түз эфирде өнөр программасында сыйлуу кадырлуу коногубуз бар, таланттуу жигит, аккордеонун колго алып келип калган мырза бар, Тимур Русланбеков деген таланттуу өршө жигит келип отурат. Ассаламу алейкум, Тимур мырза. Алейкум ассалам. Барыңыздардын кутман күнүңүздөр менен жалпы жамаатыңыздарга бүгүн ийгиликтүү иш күн каалайбыз. Сизди эфирден көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Буюрса телекөрүүчүлөрүбүзгө жандуу үндө дал ушул аккордеон менен жагымдуу чыгармаларды алдыда аткарып калабыз дегендей. Чыгармачылыктагы кадамдар боюнча качан башталды, кантип башталды, канча болду башталганына бир аз учкай кеп кылып кетели. Жакшы болот. Негизи чыгармачылыкка аттанганыбызга аккордеон колго алып чергти баштаганыбызга буюрса 4 жылдай болуп калган. Ал эми эстрада жагына болсо быйылкы 2022 жылдан баштадык буюрса. Адашпасам учурда ушу менен билим алып жүрөсүз. Аккордеондобу? Жок, негизи музыкалык жааттан. Ооба, музыкалык курстардан эле сабак алып турабыз азыр. Негизи окууга тапшырганбыз. Окууга тапшырып, жарым жыл аягында ийгиликтүү айдалып кеттик десек болот. Эмне себеп болду? Ошо турмуш шартка байланыштуу. Буюрса окуйм деген дагы ниеттер бар. Сөзсүз билим алыш керек. Кайра айда салса деле ийгиликтүү болсо деле кайра окуй беребиз. Окуй беребиз. Учурда ошол аккордеон, анан эстрада жаатында, анан тамашоо жаатында, КВН жаатында айтор баарысын бирдей алып кетиш кыйынчылыкка жаратпайлабы? Чындыгында кыйынчылык жаратат. Себеби бири-бирине тоскоол учурлар болуп калат. Бир учурда ырдаш керек болсо, бир учурда КВН ал жакка даярданыш керек. Даярдык дагы бир жумадай убакыт алып коет. Ошону менен буюрса аракет кылып, экөөнүн бирдей алып кеткенге аракет болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Негизи азыркы мезгилде көбүрөөк кайсы биринин орду чоңураак? Таада ошол КВН жаатыбы же ырчылык жаатыбы? Кимиси көбүрөөк жүрөккө жакын? Негизи ыр жакын. Чындыгында ыр жакын. Ооба, бул өтө жакын. Себеби бул мен эс тарткандан берки кыялым десем болот. Анан КВН жааты бул хобби. Хобби десе болот. Ал тарапка да кызыгуу бар. Өтө күчтүү чындыгында. Келиңиз аккордеонду колго алган соң бир жагымдуу чыгармадан баштайлы да эфирдин башында эле. Эфирдин башынан да десе жакшы бир шаңдуу чыгарма болсун. Сени бербейм эч кимге дегенди Бекжан Темирхан. Менин жаным элден такыр башкача. Күргөндөрү аруу тундук таптаза. Сени сүйөм чын диlimden садага. Менден бөлөк сага эч ким жакпаса, жакпаса, жок сени бербейм эч кимге. Бар жүрөгүмдө бирдеме. Кызганамын сени жаным башкадан. Көргүм келбейт мен жанымда башкадан, башкадан. Aşığamın canım senin özüne. Tartınmazdan sen karadın gözüme. Sürdöngöndön söz taap albay içinde. Turamın engelle albay özüme, özüme. Çok seni verbeym eç kimge. Bar жүрөгүмдө bir deme. Kızganamın seni canım başkadan. Körgüm gelbeyt men janыңda başkadan, başkadan. Çok seni verbeym eç kimge. Bar жүрөгүмдө bir deme. Kızganamın seni canım başkadan. Körgüm gelbeyt men janыңda başkadan, başkadan.
болуп, анан ушул аккордеон менен ырдаган учурларда көп учурда азыркы мезгилде баягы жыл мезгили күн сууп калды, тоскоолдуктар болбой элеби? Суукпу? Негизи тоскоолдуктар бизге бардык эле жаз мезгили жай баардыгында эле тоскоолдук болот. Ооба, күздө суукта тоскоолдук албетте болот. Бир чети тамагын кооруса, бир чети суук, кол ишип калат дейт. Ошондой. Ал учурларда кантип өзүңүзгө мындай ыңгайлаштырасыз ошол учурда? Биз ырдаганда чындыгында мен ырдап жатканда ырга балкып кирип кетем. Ошондо даже үшүгөндү да унутуп каласың. Анан ырдап атканда чем башка адамдарга салыштырмалуу биз жылуураак болобуз. Кыймылдап турабыз, энергиялуу болуп турабыз. Ойногончо, кыймылдаганча, бакырганда дагы мындай өзүбүздөн бир жылуулук чыгып турат десек болот. Анан негизи ушул чыгармачылыкка аралашып, ырдап баштаганыңызга, мисалы үчүн өзүңүз айтканда аккордеон алганыңызга 4 жыл болгон болсо деле, бирок өзүңүздүн жазган, өзүңүздүн калемиңизге таандык ырлар да бар экенин билебиз. Качандан бери ыр жазып калдыңыз, качандан бери оюн чыгарып калдыңыз, анан канчага жетип калды сандары? Өзүбүзгө келсек, мен буюрса азыр 2 ырым бар, 1 клибим бар. Буюрса дагы иштеп жатабыз. Бул ыр жазып баштаганыбызга дагы ошол 4 жыл болуп калды, башталды. 3 жыл болду, тагыраагы. 3 жыл болду. Биринчи ырым өзүм сөз обу менен жазганмын. Москва шаарында жазгам ал учурда. Анан кийинки ырлар Адилет Пазылов деген агабызга таандык бир ыр, Кетпечи деген ыр, сөзү ошого таандык, ону бизге таандык, аткарып клип менен азыр ушуну чыгарып турабыз. Андан дагы сырткары 3 ыр бар, даяр ыр бар, сөз обуну даяр ырлар бар. Буюрса элге иштеп чыгабыз деп атабыз. Азыр өзүңүз айтып калдыңыз, жалгыз ушул клип боюнча дагы сөз кыла турган болсок, биринчи клип кандай тажрыйбаларга жеткирди, эмнелерге жеткирди? Биринчи клип чындыгында мындайча айтканда өзүбүз жаш болсок дагы баягы үйдө турмушка узатат го кызыны. Ошондой эле кыйынчылыктар болду десек болот да, себеби биринчи клипте бизде менеджер жок, биринчиден продюсер жок. Бардык нерсеге өзүбүз жүгүрүп аттык. Кеткен чыгым, кеткен реквизиттер баарына өзүбүз жүгүрүп аттык. Ошондо биринчи клиптен мындайча айтканда көп эле тажрыйба алдык десек болот. Чындыгында. Буюрса алгачкысы жакшы эле натыйжа берди, негизи сиздер ойлогон көрүүчүлөр топтой алдыбы? Чындыгында мен мынчалык ойлогон эмесмин. Канча болуп калды көрүүчү саны? Көрүүчү саны 3 каналда кетти. 3 каналда 500 миңден ашып калган. Баарысын кошкондо 500 миңден ашып калган. Жалгыз өтөтпөйбү? Бөлүп калганда 300 миң, 200 миң ошондой. Анан мынчалык эме көрүүчү топтойм деп ойлогон эмесмин чындыгында биринчи клипке. Анан буюрса биз күткөн натыйжа болду десек болот. Анан эми баягы азыркы мезгилде комментарий, айтор, соцсеттерден доор болуп калды. Көпчүлүк учурда жаштар, мисалы үчүн, ошо сын пикирлерди айтат. Эл тарабынан кандай сын пикирлер коюлду бул клипке? Болду, негизи окуп көрсөңүз керек, эми алгачкы клип. Баарысына маани берсеңиз керек азыркы мезгилде. Ооба, алгачкы клипте баарына маани берип, бир комментарийни окуп чыктым десем туура эле болот. Туура болот, ачык эле айтыш керек аны, ооба. Хейтер деп коет азыркы заманда, туура эмес мындай тескери комментарийни. Мен бул клипке сүйүнөм, эң сүйүнгөн жерим тез комментарий алган жокмун. Чындыгында. Сиз эмнеге десек, жаздар менен өчүрүп жаттым. Жок. Ошо тез комментарий окуй алган жокмун чындыгында. Мени кубантканы биз жагы ушул да болуп десем болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, жагымдуу клипке дагы сапар тартып келдик. Мына ушул чыгарманы аткарган таланттуу Тимур Усламбеков бүгүн биздин студиябызда отурган учуру. Тимур мырза, бул клипти тартууда ушул актерлордун тандап алуу, сценарийлер боюнча да өзүңүз айта кетсеңиз, кимге таандык? Балким клипмейкер же өзүңүзгө таандыкпы? Сценарий боюнча сценарий мага таандык. Өзүм ошол сценарийни өзүм жаздым десем болот. Ал эми актерлор болсо, алар да мага таандык. Өзүм тандагам. Биринчи клип болгонго байланыштуу менеджер дагы, ошо жүгүрө турган адам дагы сен болот экенсиң, ошо баарын өзүм тандап, ошо өзүм тарттым десем болот.
Клиптин сюжети боюнча сурайлы. Бул кайсы жерлерде тартылды? Сюжет Ош шаарында эле тартылган. Ош шаарында эле ошол керектүү жерлерди издеп таап 4 күн ичинде тартып бүттүк клипти. Ушундай берсе. Ош шаарда. Өзүңүзгө жакты. Жакты өзүмө, өзүм Алгачкы клип, мээнеттер, ары бери чуркамайлар. Кеткен убакыт, кеткен каражат дегендей. Ооба жакты. Негизи биринчи клибиңиз сиздин өзүңүздүн купулуңузга толду. Же өзүңүз дагы моосун мындай кылсам болмок экен деген кийин дагы баягы ойлор чыгат го. Биринчи клип өзүм купулума чындыгында толду десем болот, жакты. Себеби камеранын артында көрмөйт да бизге. Анан клип бүткөндөн кийин көрсөттү мага. Клип бүткөндөн кийин өзүбүз көрдүк. Жакты, ошондо жакты. Мындай кылсам болот экен деген учурлар болгон жок. Себеби буну мен өзүм тандадым десем болот. Азыр эми буюрса дагы алдыда кандай клиптердин үстүндө иштеп атасыз учурда? Буюрса жаңылык, жакшы жаңылык, сонун бир жаңылык. Восточный вариантта бир жазгам. Ошолорго буюрса клип тарталы деп атабыз. Ал клиптин сюжети той болот. Той мен өзүм жакын досумдун тоюнан алынат десек болот. Ушундай сюжет кылып тартып атабыз. Буюрса жакын достун тоюнан эле сюжеттер алынып, анан сиз бир студияларда коюп эле ошо менен буюрса клип даяр. Баягы каражаты азыраак болот. Бирок мен 2 коюн атабыз. Тойго да барабыз, клипти да тартып алабыз. Көрүүчү да жакшы болот. Көрүүчү да жакшы болот. Бир 3 коюн экен. Эки тарабын тең, Эки тарабынан. Тойду да көрсөтүп кетебиз дегендей. Буюрса ал клипти биз ушу декабрь айларында көрүп калсак керек буюрса. Буюрса, ооба, жакын арада чыгат. Азамат. Анан эми эстрада менен аккордеондун айырмасы кандай болот экен? Эстрада жеңилирээк деп сезилби? Эстрада чындыгында мага мурда жеңил сезилчү. Кийин чыгып калгандан кийин түшүндүм, бул жак чындыгында бир топ эле түшүгү оор. Мындай аккордеонго караганда чындыгында жогору турат деп ишендим. Себеби ал жакта көптөгөн адамдар, көптөгөн сын пикирлер болот дегендей ошондой. Анан аккордеон жагында болсо жеңилирээк. Негизи экөө тең оор. Экөө тең оор, бирок. Эми кийинки чыгарманы дароо аккордеон менен дагы бир чыгарма суранып кетели. Жандуу үндө көрүүчүлөрүбүзгө, балким өзүңүздүн калемиңизге таандык ырлардан жазсаңыздар болот. Өзүбүзгө таандык ырлардан болсун, анда негизи эле энелер жөнүндө ырдасам жакшы болчудай. Себеби ушул даражага жеткен бардык эле энелер болот. Сөзү мен досума таандык, обону мага таандык. Апа кем үйдүн жарыгы, апасыз үйүм караңгы. Алыска кетсе сагынам, мээримдүү алтын апамды деп апа жөнүндө да берейин. Мээримдин аягы жок тербенинде, колуңдун изи калар беттеримде. Sağındım o sizdi apa, kucaktayım kusa benim kelgenimde. Yerimdin ayağı çok kerbeninde, ukmuştayım anicat at kepterinde. Sağındım o sizdi apa, ananay balakayım degeninde. Kubandın men dünögö kelgenimde, erkelep ak sütüngdü emgenimde. Sağındım o sizdi apa, kucaktayım kusa menen kelgenimde.
кучактайм куса менен келгенимде. Баракелде. Анан ошол чыгарманын автору өзүм досумду айтып калдыңыз. Анан өзүңүз дагы калем менен ыр жазган соң, ана кимдир бирөөгө текшертип же болбосо кимдир бирөөгө түзөткөнгө аракет кыласызбы? Ооба, негизи эле өзүм жазган чыгармаларды мындай бир эки адамдарга сунуштайм. Кандай дейсиз? Кимге көрө көргөзүп текшертип турасыз? Көбүнчө ушул мындай чыгарма жазган инсандарга көрсөткөнгө аракет кылам негизи. Анан андай учур бир экеле жолу болду окшойт менде. Экеле ыр жаздым дейсиз? Экеле ыр жаздым өзүм, ооба, ошондой. Үчүнчүсү буюрса жазылды, эми көрсөтүш керек аны. Мисалы үчүн аккордеондо сиз ойлогон аккордеончу черткен инсан ким? Эң бир профессионалдуу ушундай болсом деген максат. Мен профессионалдуу аккордеончуларды көп эле көрөм негизи. Анан мен ушундай болсом деп бир аккордеончуну мындай тандабапмын чындыгында. Ар кимдин ар жерин алып көргөнгө аракет. Ар кимдин ар жерин, себеби бирөөнүн жакшы жерин алган жакшы да. Баарынан негизи эле жакшы жагын алганга аракет кылам. Анан бирөөнү ушундай аккордеончу болсом деп чындыгында мен эме кылбапмын. Бирок аккордеон черткен жакшы жагат өзүмө. Өзүң жалгыз калганда, анан сырдашканда биринчи эле аккордеон жардамга келет десе болот. Акча жок калганда. Акча жок калганда. Негизи аккордеон менен да көп ырчылар айтып калат да, студенттик доордо биз жанды көп ушу менен бакчыбыз депчи. Мисалы үчүн той топурга жакшылыкка дароо бара калабыз, анан кыйынчылык болгон учурда дароо жардамга келет депчи. Анан азыркы учурда жакшылыктарда көбүрөөк аккордеон менен кызматтабы, же эстрада менен кызматтабы, же тамадачылык менен кызматта болот, кимиси көбүрөөк болот атчы. Азыр көпчүлүгү мени аккордеончу катары тааныйт. Ушул жактан көп чакырышат, ырдап бер деп. Анан клип чыккандан кийин ага дагы чакыруулар көп болду. Тойдо ушул ырыңды ырдап беркет деп ага да чакыруулар көп. Анан башында эле айткандай КВНщикпиз, тамадалык да кылып кое беребиз. Үчөөнө да жетишебиз. Демек, кайсыл жагына баягы көрөрмандардан сунуш түшкөн болсо, демек ошол тараптан кызмат кылганга даярсыздар, азаматсыздар. Анан эстрада жаатында сиздин баалаган ырчы ким? Сиз баалаган ошонун обондору, ошонун аткаруулары жаккан? Чындыгында эстрада жаатында Эмирбек Атабековду чындыгында сүйүүгө болуш керек бардык эле адамдар. Ошону чындыгында жандуу үнү дагы мындай башкача үн, жакшы ырдайт. Анан өсө турган бала. Өсө турган бала. Негизи азыр акыркы учурда жагып жүргөн чыгармалар бул элдин дагы эле баарына жагат болуш керек эле. Бекжан Темирхан деген ырчыбыз бар болчу, ошонун чыгармалары чындыгында жагат эле. Аны көп жерде ырдап жүрдүк, ошондой. Баракелде. Анан эми Темир мырза, өзүңүз дагы тамаша КВНщик, ошол жакта да аралаштыңыз, көрүп калдыңыз, анча мынча өзүңүз дагы кино тасмада роль жаратып калдыңыз да. Бул күлкүлүү жашоо менен чыгармачы, мындай ырчылык жашоонун айырмасында кандай ортодо бир көпүрө барбы? Айырмасы көпүрө бар, көпүрө эмне? Көпүрө камера. Ында дагы сүрдөбөш керек, алда да, анда да сүрдөбөш керек. Анан бирок экөө эки башка нерсе. Чындыгында асман менен жерде эле айырмасы бар. Экөө чындыгында эки башка нерсе, эки башка тармак. Анан ошо ырдаганда башка, кино тартылганда башка. Күлкү жараткан учурда кандай элди күлдүрөм дегенде, мисалы үчүн күлдүрүш да кыйын го негизде. Бул жактан даярдыктар кандай болот? Адамга болгон, өзүнө болгон ишеним болуш керекпи? Же кинодо, тамашодо айтор, элди күлдүрүш үчүн эмне кылыш керек? Элди күлдүрүш үчүн күлкүлүү болуш керекпи же кандай болуш керек? Бизде өзүбүздүн команданын ичинде мындай сөз бар. Ошо товарды жакшы сатыш керек деген. Элге өткөрүш керек. Өткөрүш керек деген сөз ал. Чындыгында күлдүрүш үчүн биринчи өзүбүз күлүшүбүз керек да. Бири-бирибизге ошол тамашаны же болбосо сценарийни көрсөтүп, айтып берип, түшүндүрүп, ушундай кылалы деп биринчи өзүбүз күлүшүбүз керек, редакторлор өзүбүзбүз, анан эл күлөт. Ошондой. Баракелде. Анан эми Тимур, сиздин боюңуз боюнча бир да сурагым келип турат да. Бул чынында канча боюңуз узундугу? Боюнун узундугу
барган жерде жаңы таанышканда эле баары сурай берет. Ичине бербейсиңби дегендей сөздөр. Негизи узундугу 1,94 сантиметр. 1,94. Бул өспөйт, кыскарып кетиши мүмкүн, бирок өспөйт. 6 жылдан бери ошо 1,94. 6 жылдан бери 1,94. Демек өзүңүз нормага кармап турат турбайсызбы да. Мисалы үчүн кимдир бирөө үчүн бой өстүрүү кыйын да. Сиздерде бул туугандарда ата-энеңизден барбы же өзүңүз баягы бизде кичинебизде турникке ойночубуз да, ата-энечи бой өстүрөбүз депчи. Ушул максатта болдубу же кандай? Бой өстүрүү чындыгында мен мектепте дагы эң узун мен болчумун. Эң алдыңкыда туруп. 4-класстан кийин эң узуну мен болдум. Узундук боюнча үйдө ата-энем дагы бой узун. Менде эмес, бирок чем мындай. Бирок негизи бойлуу адамдардын катарына кирет. Анан биз эле ушу узундук современный деген. Бул узундуктун дагы кээде минус плюс жактары болобу, болбойбу? Минусу анан плюсун айта кетсеңиз. Мага минус жагы негизи эле байкала элек, билбейм башкаларга кандай. Мага жагат өзүм боюм. Узун болгон жагат. Бирок мындан узун билбедим. Алар кандай жүрүшөт билбейм. Мен өзүм боюм өзүмө жагат, аябай жагат. Баягы жол транспорттордо бир аз кыйынчылык жаралбайбы деген мисалы үчүн. Ал студент кезде болгон, Бишкекте окуп жүргөндө. Ал учурда эски эмелер, маршруткалар каттайт эле. Тем более мен чыккан маршрут эски болчу. Ошондо бир ийилип калчу мындай. Башым тийип калат эле эсине. Ошол учурда. Эми бир-эки сөз келди айтпай эле коеюн дейлиби? Тамашалашам. Негизи Темир мырза ушул бойлуу ырчылардын арасында эң бою узун сиз болсоңуз керек же Улан Ташкожоев сизден узунбу? Улан Ташкожоев деп калдыңыз. Кичинемде көргөм, анда мектепте окучумун. Эсимде бар. Улан Ташкожоев бир Кызылкия шаарында тойго келген. Тойго келип ырдап кеткен. Жанынан көргөм, ушундай ийилип карагам, ушундай да узун ырчы болот экен да деп калгам. Кийин барып өзүм деле ошону узун болуп. Акыры ушу боюңуз 1,94 болгондон кийин жанына жакын бардыңыз же жолуга элексиздерби? Жок, андан бери жолуга элекмин. Негизи Улан Ташкожоев да чынында узун ырчылардын катарына толуктайт десек болот. Эми экөөңүздү салыштырып көрүш керек экен. Бизге бөлүнгөн убакыт ушу анчалык аз калыптыр. Темир мырза сизден дагы бир шиңгил бир чыгарма сураналы. Мен акыркы чыгарманы ошол Гүлжигит Сатбековдун чыгармаларына бура кетейин. Себеби аккордеонду ошол чыгармалар менен үйрөндүм десем болот. Кыскача эле болсун. Барып өзү бул дүйнөдө бакыт деген өлөсүн кандай жандар татып жеген. Таң эрте ойгономда бакыт тилеп кызарып күнгө кошоп батып келем. Себелеп, себелеп, себелеп жамгыр жаса бакыттай, бакыттай, бакыттай сезилет да. Күтөмүн, күтөмүн каректер толуп жашка. Менин да көз жашым куюлат да. Куюлат да. Куюлат да. Себелеп, себелеп жамгыр жаса менин да көз жашым тамчылайт да. Күтөмүн, күтөмүн каректер толуп жашка. Ал күндөр кечигет да. Geçigetta.
Азаматсыз, Темир Мырза, сізге шығармашылық ийгиликтерди каалайбыз. Калемиңиз дагы пурчуй берсин. Кыргыз маданиятына, кыргыз сахнасында буюрса өзүңүздүн ордуңузду табуу менен дагы да алектенип, буюрса көп чыгармалар күтүп алалы. Эркин микрофон болсун, жалпы көрүүчүлөргө жакшы тилектер болсун. Айта кетсеңиз. Рахмат айтабыз. Ошол түз эфирден пайдаланып, жалпы көрүп жаткан көрүүчүлөргө мындан ийгиликтерди каалайбыз барыңыздарга, алдыга умтулуңуздар, ата-энеңиздерди сыйлаңыздар дейбиз. Барыңыздарга кутман күн дагы да дайыма жылмайып жүрүңүздөр. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип биз кезектеги өнөр программабызды жыйынтыктап барабыз. Жалпыңыздардын иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.